Ортодо чындап карапайым эл күйүп кетти. Чегадан киргенден кийин анан бул кылганыңар болбойт деп айткан туура эмес. Өздөрү бардын жасап алаттардан, киргизеттерден бүт бар жок бузуп алып, анан кийин проблема кылат бардыгын. Эми Кудай буюрса комиссия түзүлүп чечилет да. Жок, чечиш керек мунучу. Мындайдан машинаны чегаранын ичине киргизгенден уруксат бергенден кийин анын чечүү жолдорун чечпеш керек. Анан чегадан киргенден кийин анан бул кылганыңар болбойт деп айткан туура эмес. Муну чечиш керек. Муну эми буга чейин айтканбыз. Айтып эле келатабыз. Азыр эми мына азыр Жанар Кубаныч да жакшы сөз айтты. Мурунку бийлик болгондо балким эртең бир сүрүндесе макул деп турмак. Муну бирок силерге ишенич жок депчи. Чечкенде кадамга барып чечип койгон жакшы. Кандай жолдору бар деп ойлойсуз? Эми бул таможня иштериндеги кандай жолдор бар экенин мен азыр андай толук маалымат бере албайм. Бирок мамлекеттин ичиндеги болуп аткан ишти министрлер кабинет гана чечет да анычы. Аткаруу бийлиги чечиш керек да. Жана да айтпадымбы, мүмкүнчүлүк бердиңер киргизгенге себеп. Значит, эми аны мыйзамдаштырып чечип бергенде жолун табыш керек да. Бул боюнча азыр мен Алмаз Кушбековичти колдоп атам. Ушул киши жакшы деп атат. Бизге өтө көп адам кайрылды да, могу Абхазия, Армениядан келген номерлер боюнча. Чындыгында аларда проблема бар. Анткени техпаспортту жасап эле бере беришкен да. Контрабанда менен киргендери бар. Бирок азыркы Камчыбек Кыдыршаев айткандар, алар ошол алып келгендер, саткандар, ортомчулар, бизнесмендер алар жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө. Бирок жанагы карапайым эптеп ошо $4000 эптеп жана фит алып алып таксовать этейин дегендердин маселеси азыр ортодо чындап карапайым эл күйүп кетти. Жанагы Армениядан, Абхазиядан алып келген миңдеген машиналарды алып келип саткандар менин оюмча жоопкерчиликке тартылыш керек. Анткени ошолор сатты, сатып алгандар ал байкуштар жаңы эле. Ошондуктан эми эта менен карайбыз деди. Мен бул боюнча ошолордун комиссиясынын жыйынына да катышайын деп атам. Мыйзамдаштырып, же боло турган, же болбой турган кылып чыгып чечиш керек да. Элдер азыр көчөдө жүрүшөт. Ак үйдөн чыксаңыз эле азыр адамдар кармайт. Номерлер не болот деп. Ушуну эл жообун угуш керек эле. Менин милдетим ушул. Мага кайрылды. Мен аткаруу бийлигине айттым. Жооп болду. Эми элдер мындай Жооп сизди ынандырды. Жооп сизди ынандырдыбы? Жок, муну эми комиссия карагандан кийин айтылабыз да азыр. Легалдаштырабыз дебеди эми, жок деген жок. Легалдаштырабыз деди. Ошо легалдаштыргандан кийин ошого жараша карайбыз да биз да. Ал кандай жолдор бар деп ойлойсуз? Менде эч кандай. Эми менде эч кандай маалымат жок экен ал боюнча. Бир нерсе деп айта албайм да. Мен ойлойм бул жерде факт уже келип калган нерсени легализовать этип бериш керек да. Анан ошол прием кылгандан кийин башка киргизбеш керек да. Өздөрү бардын жасап алаттардан, киргизеттерден бүт бар жок бузуп алып, анан кийин проблема кылат бардыгын. Эл сурана берет да. Ошол ошондой чечим чыккандан кийин киргизбеш керек эле оңролдууларды. Понимаете? Ушунда бул жерде өкмөттүн күнөөсүбү же элдин күнөөсүбү? Мен ойлойм өкмөттүн күнөөсү. Эл эмнени кылат? Кандай рамкага койсоң ошону жасайт. Эгер так жаап бир отол таап жаап таштасаң киргизбейт, алып кирбейт. Назар эме да. Анан кийин бул жакта коррупция ошол эле. Ошону мен болуп атпай бардым. Ошонун баардыгыны жанагы өкмөттүн жанагы жакшы иштебегендиги ошонун болуп атпай барды. Анан кийин барды элди. Эл тут причем. Элге эгер мүмкүнчүлүк берсе жасай берет. Мүмкүнчүлүк бербесе жасабайт. Ошол эле. Биз муну башынан эле көтөрүп келатабыз. Даже Марлен Абдрахманович экөөбүз мыйзам жазып даярдап койдук. Азыр өкмөткө экспертизага жибергенбиз. Өкмөт өзүнүн чечимин айтты го, бүгүн Камчыбек Кыдыршаевич айтчу, чогулуш өткөрдүк деп. Инандым. Анда биз билгенбиз, что кээ бир машинелер ушундай болгон, бирок көпчүлүк андай эмес. Эми Кудай буюрса комиссия түзүлүп чечилет да. Өтө кубанычтуу. Бул аябай чоң көйгөй, чечиш керек. Кандай жолдорун сунуштайт элеңиз ушул көйгөйдү чечүүнүн? Поэтапно деген туура. Биринчи жанакы документтери туура болгондорго бере беришибиз керек. Экинчи этапта категориясына карап, үчүнчүсү такыр эле болбогондорду жанагындай кылып алып салышыбыз керек. Андан кийин толугу менен бияка тыюу салыш керек. Кыргыз Республикасына кирбегендей кылып.
тиги машинелердин срогу бүткөндөн кийин уже биздин Кыргыз Республикасында мисалы 25-жылдан баштап киргизбей коюшубуз керек да. ЭАЭПтен келгендер бар да, биз аларды киргизбей кое албайбыз. Бирок ички мыйзамдарды тууралап коюшубуз мүмкүн да.